Поэтому это очень опасное название. Представьте, вам позвонят друзья и скажут: досум, қайерде отырасың? А вы скажете: мен хотокта отырам. Поэтому имейте в виду, это матершинно может похоже выглядеть, но на самом деле так называется. А поэтому надо обязательно название выбирать очень правильно. Алло. Ой, алло, Жамаля, кандай? Жакшы, кандай сиз? Жатып алган жок белең? Жок. Ай, бир эме бизге шаардан чалып атканда, бир жумуш чыгып атат. Киши башына 50 миңден төлөп берет экен, 2 киши керек экен. Эмне жумуш? Тетиги балыкчыдан Бишкекке тоок айдап келиш керек болуп атыптыр. Ама тооктан Сопровождение менен ысык тамагы, тооктун жем-чөбүн баарын берет экен, только айдап келиш керек экен Бишкектен балыкчыга. 1,5 жумада жетет экенсиң. Аны кантип айдап келесиз? Ама тоок айдап келем. Ошо жана машинага тебелетпей айдаш керек экен да, ал 8 килограммдык чоң тооктор экен. Ама ким айтып отур аны? Ой, шаардан чалып атпайбы, ошо 2 киши керек болуп атат, 2 киши таап берсеңер болот деп. Рашты бар айдап келди десем, анын бир кол болуп атпайбы анын. Элнур эмне дейт? Элнур үйүндө аты чалсам баласы эшикке туалетке чыгып кетти деп койду. Канча 10 күндө айдап келет экенбизби? 10 күндө айдап келет экен. Ошо бир кишиге 50 миң экен да. Мен ойлоп аткам да ошо. Может, силер сагайтып көрөйүн деп. Эмне менен ат менен айдайт экенбизби же жөө? Жок, наверное. Жолдон кырылып баарын доосун алып биз калбайбызбы? Мейли, давай анда. Иә. Мейли, ойлон, анан чаласың да. Эме үйрөнүштүңөрбү? Ооба, сүйлөштүм. Не дейт? Ал Жамаляга чалып көрүңүз, Жамаля макул болсо макул болом дейт го. Айтып коелам, мен барам эми барса. Бизге канчадан төлөп берет экен аны? Күнүнө төлөп берет кандай? Күнүнө эмес, иши кылып 50 миң төлөп берет экен, расчет Бишкектен экен. Кандай айдап келиш керек экен? 5 күндө болсом. Күш деп айдаганды билсең болду да, иши кылып тоокту кантип айдайт? Түт деп айдайбы, кандай күш деп чук менен айдап келе бересиң да. Шу гүлдөн жарга же жөө келе алып. Тоок айдап өзү жөө келе алабызбы негизи? Азыр мен мага кайра чалат, мен кайра чалып коеюн, Не, макулсуңбу? Элнурга айтып коелам, мен макул деп. Давай. Элнур макул болсо давай, мен деле макул. Давай. Барса барып келем. Балдарга суроо да. Неге балдар фигурная сулуу кыздар менен жүрөсүңөр да? Убактуу, көңүл ачып, ойноп, алам деп ага бир şey этип, анан үйлөнөргө келгенде деген урунгун, үнүн чыкпаган кыздарды издеп каласыңар силер. Если ошо уронбогон кызды деле уронтуп алыш силерге өтө чоң сооп болот го дейм.